Урматтуу эл журт, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына бүгүнкү күнү мамлекетибиздин баардык тармактарында өсүп өнүгүү болуп, элибиздин журтубуздун жашоо шартына кайсы бир деңгээлде жакшы шарттар түзөлү деген чоң максаттарды коюп алдыга жылжып келатабыз. Ошолордун катарында бүгүн мына Көө Жаңак шаарында дагы жакшы ачылыш азем болуп атат. Бокс ордосу. Мен ошол бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу президентибиз Садыгожо Жапаровдун сиздерге айткан чоң саламын айтып коеюн, аманатын. Сиздерге чоң салам айтып жиберди урматтуу президентибиз. Урматтуу эл журт, негизинен мамлекетибиздеги болуп жаткан өзгөрүүлөргө өзүңүздөр күбөсүздөр. Туура ал өзгөрүүлөр мүмкүн эл каалагандай, сиздер каалагандай, жомоктогудай тез эле болуп калышы кыйын экендигин өзүңүздөр карап атасыздар. Бирок ошондой болсо дагы кайсыл бир деңгээлде, кайсыл бир темпте ушул маселелер чечилип келе жатат. Ар бир шаарларыбыз, райондорубуз, жерлердеги маселелер, социалдык проблемалар чечилип келе жатат. Мен эми азыр мындай бир цифраларды алып сиздерге даярданып деле келген жокмун, бирок өз көзүм менен күндө мамлекеттин бардык булуң бурчтарында кайсыл бир социалдык объектилер ачылат, курулат, жолдор курулуп атат, үйлөр курулуп атат. Мына үйлөр боюнча айтып кетейин, Жалал Абад шаарында эле 10 000 квартира үй курулуп атат, ипотека менен 10 000 квартира. Так, ошонун бардыгы жөнөкөй, ушул үйгө муктаж жаштарга, үйгө муктаж эл журтка берилет, Кудай кааласа. Быйыл күзүндө буюрса президентибиз өзү келип берет. Быйыл күзүндө бир 1000ге жакын квартираны беребиз. Эмдиги жылы калган 9 000 квартираны беребиз, Кудай кааласа. Ош шаарында мына 10 000 квартира курулуп атат. Баткен шаарына кече президентибиз дагы ушундай тапшырманы койду. Баткен шаарына 5 000 квартираны кургула деп элге. То есть ушинтип мамлекеттин тапкан акча каражаттарын элге кайра жумшайлы, эл үйлүү болсун, жайлуу болсун деген чоң үмүттү коюп отурат.